Ясин сүрөсүн окуган адамга шафаат Кабила Рабиа деген адамдардын канча болсо ошолордун кишинин санынча шафааты кабыл болот деген да риваятта келет экен. Кээ бир риваятта мудафаа деп аты келет экен. Окуган кишиге кандай бале келе турган болсо ошону кайтара турган. Кээ бир риваяттарда Ясин сүрөсү кадыя деп дагы аталат экен туугандар. Бул дегени адам баласынын кажетин бүтүрө турган. Ошон үчүн айтылат, кандай кажетиңиз болсо Ясин сүрөнү окуңуз, андан кийин дуа кылыңыз, иншалла кажетиңиз бүтөт дейт. Төрөттөгү аялдар Ясин сүрөсүн окуса оңой жеңил төрөйт. Жоготкон буюмун ошол ниетте окуй турган болсо, иншалла тапканга болбосо, анда жакшырагын Алла кайтарып бергенге кепилдик алат. Ошон үчүн бул Ясин сүрөсүн баарыбыз жаттайлы. Ибн Касир рахматулла алейхи айтат, кимде ким эрте менен Ясин сүрөсүн окуса, кечке чейин анын көңүлү ачык, жүрөгү бейпил болот дейт. Кечинде окуса таң атканга чейин дейт. Бул улуу адамдардын тажрыйбасынан дейт.